Нестан Дейдиева 1987 Талас районунда төрөлүп өскөн. Орто окуу жайды аяктагандан кийин Бишкек гуманитардык университетине тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. 2 жыл мурун таянар тиреги болгон апасынан ажырап, тайкеси өз кароосуна алган. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Адамдардын арасында адамдар долбоорунун 9-чыгарылышы. Биз бүгүн Нестан эженин үйүнө келдик. Эмесе Нестан эженин бүргүндүк кылган иштери тууралуу, эмне менен алек ошол тууралуу жакындан сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Эмесе кеттик. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Биз бүгүн сиз менен жумушуңузга барып маектешели? Макул. Барып анан эми. Азыр эшикти жабайын. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Үй бүлөм тууралуу мен тайжеңем менен жашайм. Таласкча аке жеңе деймин, экөө тең мага аябай жакын. Бизге ачып берген менин үкөм болот, баласы. Негизи мен үй бүлөм мындай мени аябай колдошот. Сиңдим бар. Сиңдим Таласта турмушта 2 баласы бар, өз жашоосу менен. Азыр үйдө акем менен жеңем жок, экөө тең жумушта. Эртең менен эрте кетишет, кечинде келишет. Мен 88-жылкымын. 30 жаштамын. Өзүңүздө үй бүлө курайын деген бир ойлоруңуз барбы? Албетте үй бүлө курайын деген ойлор бар. Бирок жанагы ылайыктуу мени түшүнгөн, мен кандай болсом ошондой кабыл алган, ыймамда бир мүмкүнчүлүк чектелген катары карабай, кадимки адам катары караган адамды жолуксам деген тилек бар. Жана мен ишенем, жолугамын. Таласта айылда чоңойгом. Бакайта районунун Ормарал деген айылында чоңойгом. Берге студент болуп келгенде ошо апамдан тышкары акем менен жеңем поддержка кылып турчу да. Анан 2 жыл болуп калды. Апам өтүп кеткенден кийин акем менен жеңем өзүнүн колдоруна алып, мындай опекун катары алышты да. Ошолордун колунда эмнени кылам десем, макул кыл деп поддержка кылышып. Негизи мен экөөнө тең ыраазымын. Мындай мен сүйүнүп күлүп жүрсөм, экөө тең сүйүнөт үйдөгүлөр. Мындай неге ыраазымын, анткени колдогондон башка, мисалы үчүн мен маршруттарга түшүп, нары бери болуп өзүм иштеп эметип жүргөндө коркушпайт да. Ой, кулап кетет бул жерден бирдеке болуп кулап кетсем эмне болот деп кааласам курдаштарыма Кара-Балтага кетип калам, кааласам курдаштарым менен көлгө барып эс алып келем. Ошо ишенгенине мен ыраазымын. Жана ишеничин актайын деп мен аракет кылам да, ошончо эметкен сайынчы. Мындан 3 жыл мурун алгачкы жолу мамлекеттик жумушта чалууларга жооп берип ишин баштаган. Ошондон бери операторлук ишти жакшы көрүп, өздөштүрүүнү көздөгөн. Биз азыр жумушуңузга барып атпайбызбы? Ошо жумушуңуз тууралуу айтып кетиңизчи. Өзүңүздүн ал жумушуңузда өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз чектелгениңизге кичине оорчулук болбойбу, кыйынчылык болбойбу? Мисалы, айрым адамдар, сизден жөн эле жүргөн адамдар сиздин иштегениңизди көрүп стимул алып жатат да, мисалычы. Аларга кандай кеңеш бересиз, мисалы? Мен аларга негизи кандай кеңеш берем? Мен башына эгер ошондой болуп калды, мен башына айтып берейин. 2015-жылы магистратураны бүткөндөн кийин ошол убакыттагы социалдык министри Базарбаев мени жумушка алган да, ошака мен өзүмдүн эмемди жөнөткөм. Там резюмени жөнөтсөм, Базарбаев өзү чакырып, собеседование алып мени балдар ишенин телефонуна оператор кылып киргизип койду да. Ошондо биринчи жолу даже оператор эмне экенин да түшүнбөй, мен кандай кылып консультация, эми аракта психологический консультация кылыш керек да. Аны да билбейм, бирок
Базарбаев поддержка кылганы менен ошо балдар ишинин телефонунун жетекчиси Жапаркулова Марина Кадырбаевна мени эметкенде эле сразу терс кабыл алды да. Ой, сен кыла албайсың, сага кандай маньяктар чалат, сен эметпейсиң дегенде, ансы эле мен өзүм коркуп, жамандай толкунданып эме болуп баргам да, эми кантип эметепчи деп барып эме болуп калды. Барып анан иштеп баштадым. Телефондордон жооп бергенде корком, туура эмес сүйлөп аламбы, билбейсиң да баягы. Иштеп көрбөсөң, билбесең, тем более сенин жетекчисиң аябай сага терс мамиле кылып атат да, кыла албайсың сен, типа инвалидсиң сен эмең деп. Бирок тилекке каршы мен ошол убакта мен кыш мезгилине туш келип калып, кышында такси менен барып, такси менен келчим да. Анан ошон 4 ай иштедим. 4 ай иштеп, только 4 айында көнүп баштап, мына жаз айы келет мынакей, ошондо мындай тилегим бар болчу да, жаз айы келсе атайын специалисттерди табып, кантип консультация кылыш керек, балдар кандай кылып телефон менен жооп бериш керек, ошонун баарын үйрөнөйүн деп ойлоп аткам да. Анан кийин сен заявление жазышың керек, сен заявление жазбасаң болбойт деп эме кылышты да. Анан кийин 4 ай болгондо мен айттым да, Марина Кадырбаевна, мен заявление жазайынбы дедим. Заявление жаз деди. Анан уже заявлениени жазып койгондон кийин мага келип маңдайыма туруп алып мынтип айтты да, сенин дикцияң жаман, сен эчтекени билбейсиң, сенин дикцияң жакшы эле болсо мен сени жумушка калтырат болчумун. Дикцияң жаман болгон үчүн мен сени жумуштан кетирип атам. Сени эгер көрүн, сенин айыңан мына центр жабылып калат, сен күнөөлүү болосуң дегенде ошол жерден ыйлап жибердим да. Ошо да ошентип айтып кетип калды. Аябай ыйладым, аябай намыстандым. 1 саат ыйлап отурдум. Анан кийин 1 саат ыйлап отургандан кийин кетесиң да жумуштанчы. Ошодон кийин каты аябай капа болуп, өзүмдүн эмемди түшүрүп койдум да, мындай уверенностьум түшүп калды, өзүмө ишенгеним түшүп калды. Мага аябай катуу тийди да, мага айткан сөздөр эмес, мага социалдык министерствода 25 жыл стажы бар аял ошентип айтып атканын, ошентип айтып, мейли кетирсе кетирсин, ошону айтпай эле койсо деп эметчим да. Нистан учурда Борбордогу такси кызматтарынын биринде оператор болуп эмгектенет. Иштеп жатканына аз гана убакыт болсо дагы ийкемдүүлүгү менен көптөгөн жетишкендиктерге жетишкен. Аябай капаланып, таарынып эмип жүргөндө мен өзүмө убада бердим да. Мына кишилер көрөсүңөр, мен бир жерге оператор болом деп. Көрөсүңөр. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер оператордук жумушка иштеши керек. Эмнеге болбойт, мен иштей алам. Көрөсүң, эртеби кечпи мен иштейм деп өзүмө мындай ичимен сөз берип койгом да. Анан да жумуш издегенде дайыма мындай айтып коет го орусча, мысли материализуется деп. Ошо дайыма ойлотум да, ошо оператордук жумуш болсо деп. Анан кийин 3 жыл болду, жазы келди мынакей. Анан бир группадан бир жерден берип калдым да, Яндекс такси операторду издеп атыптыр, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарды деп. Анан Гүлмира Казакунова деген бар, аябай мыкты эжекебиз. Ошо мен ошого чалып, мен иштейт элем Гүлмира эже деп, анан мындай экен условияларын айтып бердим. Мен иштей алам, менин канча да опытым бар депчи. 4 ай болсо деле баары бир ал опыт экен адам үчүнчү. Мен иштеймин деп, анан мейли сенин паспортуңдун копиясын жибер мага, мен тияка жөнүп калдым. Анан менин жетекчим, азыркы жетекчим чалып калды. Өзү орус киши, Александр деген. Чалып калып, практикага келе аласыңбы, кыргызча сүйлөй аласыңбы деп. Практикага келе алам деп, анан чалып мейли деп, анан дагы 1-2-3 күндөн кийин дагы чалды. Практикага келип кет деп, практикага 3 күн
3 күн бардым. Бирок 3 күн барганда ошо жерден коллективдин мага поддержка кылганы, жетекчинин мага поддержка кылганы коркпо Нестан, эчтекеден коркпо, сен сүйлөй аласың, эч коркпо, бул жерден коркпош керек деп именно кантип биз регистрация кылабыз да водительдерди, бизге Яндекс Таксиге иштегиси келгенде регистрация кылгандарды үйрөтүп 3 күн бардым. Анан жетекчим мен мынтип айттым да, менде баары жакшы болот, мен иштеп кете алам десем, орусча айтты да, дай бог, чтобы завтра ты уже вышла на работу депчи. Анан ошентип 3 күндөн кийин 3-чү күнү практика барганда мүмкүн эртең түндө чыгасыңбы деди сменагачы. Анан чыгам дедим. У тебя получится деди. Получится дедим. Анан кийин түндө отурдум. Башында аябай коркуп аткам. Баягы Марина Кадырбайнан ойлобой мүмкүн айтып алган сөзү аябай ичимде коркунуч болуп калыптыр да. А вдруг туура эмес сүйлөп алсамчы, другун туура эмес бирдекени түшүнүп алсам эмне болот депчи. Анан кийин барып калдым. Сен эчтекеден коркпо, коркпой эчтекеден. У тебя обязательно получится деп. Анан мен дагы жетекчиме айттым да, вы знаете, в этом мире ничего нету, чтобы человек не справился бы десем, күлүп жиберди да. Анан кийин ошентип жумушка кирип калдым. Биринчи түнүм жакшы өттү. Биринчи эмем анан кийин ошондон кийин официальный жумушка алып калды. Бади азыр поддержка кылып, молодец, сен кыла аласың, молодец, так держать деп. Кыздардын баары ошо бири мага эмне таң калтырды. Ошондой өзүм аябай разочарование болгондон кийин мага коллективдин отношениясы, көз карандагы мамилеси жакты да. Каарманымдын иштеген иши менен да таанышып, аны менен бирге такси кызматынын кичине болсо дагы сырын билип алууга үлгүрдүк. Табыш абдан эле кыйын, бирок көп эмелер токуганды билишет. Токуган сатылышы көйгөй жаратат да. Биз эми сиздин жумушуңузга да кирип келдик. Эмне кыласыз, бизге тааныштырыңызчы? Бул жерге келип, мен телефондогу звонокторго жооп берем. Азыр токтой турсун. Телефондор чалып атат. Алло? Саламатсызбы? Макул, азыр отмена кылып коеюн. Номериңиз ошо номерде регистрация болдуңузбу? Макул, азыр. Жумуш берүүчү Александр дагы Нистандын ишке болгон сүйүүсүн, аракетчилигин баалап, кызматташууга чакырган. Работает хорошо, с усердием, прям видно стремление намного больше, чем у обычного среднестатистического человека. Она очень упорная, старается, у нее есть характер. Она вот с первого дня, как пришла на работу, то есть она прям, нет, у меня все получится, я все добьюсь, вот, не беспокойтесь. Вначале я чуть переживал, но она добилась своей цели. Молодец. Биздин чыгармачыл топ Нистанды жумушунан сурап алып, бир саамга маектешүүнү чечтик. Негизи бул жашоо деген бирөө эле да. Адам баласы бир жолу эле жашап, анан өтүп кетет экен да, эң ошондой экен да, природа боюнчачы. Эмне деп айм? Жашоону сүйгүлө демекмин. Жашоону сүйүп, адамдарды сүйгүлө, өзүңөрдү сүйгүлө. Жашоону сүйүп жашасаңар, өзүңөрдү сүйүп жашасаңар, айлана чөйрөнү, жаратылышты сүйүп жашасаңар, ошондо гана бир нерсе жетет. Бул эмеде байлыкта эле, акчада эле чоң роль ойнойт. Кесипте эле чоң роль ойнойт, бирок ал акчага чоң ийгиликке адам немеси менен жетет? Адам өзүнүн ишеничи менен жетет. Бирдекеге жеткеңер келсе, аябай ишенгиле. Мисалы мындай да, мүмкүнчүлүгү чектелгендер тилекке каршы бар, көп. Чын айтканда биз билбейбиз Кыргызстанда канча экенчи, жаңы төрөлө берет. Анан мен ошо төрөлгөн, мүмкүнчүлүгү чектелген үйүндө отурган апаларына
айтап кетип элем, тууган туушкандарына айтып кетет элем. Силер кандай кылып балдарыңарды кандай көз караш менен карасаңар, балдарыңар ошондой болот. Кандай кылып тарбияласаңар, балдары ошондой болот. Бул сөздүн эмнесин айтып атам? Мисалы, мен апам раматылык мага айтчу да, кызым, мен сени эч качан мүмкүнчүлүгү чектелген деп ойлогон эмесмин. Апам уруша турган жерден урушчу. Мындай керек болсо үйдүн эмесин кылып мындай айыбатчу да, кадимки эле берки сиңдимди кандай кылып чоңойтсо ошондой кылып чоңойткон да. Анан бир окуя эсимде, кичекейимде баягы билесиң да, мүмкүнчүлүгү чектелген адам чоңоюп келатканда түшүнүп баштайсың да, айлана чөйрөнчү. Анан балдар караса аябай жаман уялып берчүмүн да. Апа, мен тиги чыкпайм эшикке деп ыйласам да, апам болбой чыгарганда, мен азыр ошого ыраазымын. Ошого ыраазымын, анткени апам ошонусу менен уялбасын, тартынбасын деп эметкен да. Мисалы, ой, бул бакуш да, эчтеке кыла албайт бакуш, койчу эми инвалид болуп калбадыбы бул? Аябай тийбегиле деп көп ата-энелер өздөрүнүн балдарын, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын мындай үйрөтпөйт да, самостоятельный жашоогочу. Мисалы, өзү кийинип, өзү бутун кийип, өзү чечинип, өзү тамагын ичип, тамагын алып ичип, бул аябай чоң жетишкендик. Дагы бир окуя, мен акемди атпайм, азыр колумдамын да, кичекейимде бир конокко барып, биз эме кылды да, конокко барып, коноктогу уже конок болуп чыгып кетип баратканда, эже ошо коноктун ээси, үйдүн ээси, кел бутуңду кийгизип жардам берейин деди да. Аны акем айтты да, жардам бербеңиз, өзү кийинсин. Өзү кийинсе, кийин эгер кийинтип үйрөтүп калсаңар көнүп калат ошого. Өзү кийип, бутун кийип, өзү үйрөнсүн деп. Негизи ошондой мамиле менен мени өз алдынча кылып чоңойтушкан да. Нистан бир мүнөтүн дагы бош койбойт. Баш кийим, байпак сыяктууларды токуп, алар үчүн интернет-магазин иштетип сатып эмгектенет. Андан тышкары өзүн өзү өстүрүү боюнча тренер болгусу келет. Мамлекеттик азыр жакшы болуп калды, көбүрөөк мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл буруп, конвенция жазылып, эгер мен туура угуп эме кылсам, конвенция Кудай буйрса условия түзүлүп баштайт. Бирок мен айтарым, аны карабагыла. Мамлекетте көп ата-энелер айтып да, ою мамлекетте условия жок, тиги пандустар жок же биз кечке маршруттарга түшө албайбыз, тиги бу деп ар кандай эмелерди айтышат да. Андай эмес. Эгер адам баласы кааласа, адам баласы жетем десе, даже условия жок болсо да жетет. Жетем десе, эгер адам баласы жетпейин деп мындай аракетчил болбосо, даже условия менен аябай сонун кылып түзүп берсе деле, жалкоо адам жалкоодон калып калат. Максаты жок адам максаты жок болуп калат да. Мен эмнени айтып кетмек элем? Максат койгула. Максат коюш керек. Бирини кыялданыш керек. Кыялдаганды да билиш керек. Кыялдан кийин максат коюш керек. Максатыңа жеткенде ошо мынакем максатың болбосо жашоонун кызыгы ошодо. Мисалы, мен жумушка кирем, бул практикага эметип атканда мен кирем деп өзүмдү кагазга жазып, мен бир эме айтып кетмекмин. Максатыңарды кагазга жазып, эмнеге деп жазгыла. Эмнеге жеткеңерге ишенгиле. Эгер анан бул жерде эме, эгер адам биринчи очередь өзүнө ишенбесе, айлана чөйрөсү ишенбейт. Эгер адам өзү аракет кылбаса, мындай мен кыла алам дебесе, мамлекет дагы айлана чөйрө да жардам бербейт. Анткени жалкоо эчтеке кылбаган эмеге ким жардам бергиси келет? Жалкоо бойдон калат. Демек сиз телекөрүүчүлөргө жалкоо болбой, өзүңөргө ишенип, алдыга кадам таштайсыз деп кеңеш бересиз. Ооба, алдыга кадам ташташ керек.
дайыма кыялданыш керек. Кыялданганда да чоң нерсени кыялданыш керек. Сиз азыр кыял деп сүйлөп атпайсызбы? Алдыдагы кыялдарыңыз кандай? Эмнелерди кыялданасыз? Биз менен бөлүшүп кетпейсизби? Азыр кыялданганым бир жакшы бир жигит жолугуп, өзүмдүн жарымды жолугуп, мени сыйлаган, мен кандай болсом ошондой кабыл алган бир жакшы жигиттерден болсо, ошол эле андан тышкары дагы баягы тренер болсом деген ой бар. Тилегим бар да, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга, алардын ата энелерине, анан дагы ошентип өнүгүп бир көп негизи бул сыртын эле чекесин эле чыгарып айтып атам да. Анан дагы бир эмени айтып кетет элем. Эгер силер адамдар сен кыла албайсың, сен ой кыла албайсың, буну эмне кыласың, сен мындай турбайсың десе ишенбегиле. Адам көп болгон үчүн адамдын ою көп. Адамдар билген эметет, таарынбагыла, жашоону сүйгүлө. Ичиңерде, ички дүйнөңөр орусча айтканда душевное спокойствие болсун. Душевное спокойствие жетсеңер, өзүңөрдү сүйсөңөр, анда баары жакшы болот. Адам бала үчүн, адамзат үчүн ошо душевное спокойствие, ички дүйнөңдөй тынч болсо, мынакей ошо. Эгер бай болуп туруп, даже басып жүрсөң да ички дүйнөң тынч болбосо, кечке чейин таарынып, эме болсо, анда жашоонун кызыгы эмнеде? Мынакей жөн эле монтип природада отурабыз, монтип кичинекей балдар мисалы да басып жүрөт. Жөн эле элди жакшы көрүп, айланып чөйрөнү жакшы көргөн бул негизи рахат. Жашоо кызык негизи. Түшүнүктүү. Сиздин менимче досторуңуз дагы көп болуш керек. Азыр дос тууралуу сүйлөшөлү. Кандай түшүнөсүз доско? Дос тууралуу досторум албетте курбуларым көп. Курбуларым көбүнчө мындай мүмкүнчүлүгү чектелгендери да бар. Жөн эле мындай жардам берип эметип жүргөндөр да бар, толтура. Университетте досторум бар, алар менен да сүйлөшүп турам. Өзүм мугалим, биринчи мугалим менен да сүйлөшүп турам. Бир курдашым бар, дагы молодец, дагы аябай аракетчил кыз, өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок аптекеде иштейт. 8 жылдык стажы бар. Мен мугалим жөнүндө айтып кеттим. Менин биринчи мугалимим эң биринчи Гүлбайра эже, мен сыйлап, мен жакшы көргөн эже. Ошо эже мага ишенип, ошо мен эмемди, фундаментимди ошо түзүп берген да. Нестен кыла аласың, сен кыласың, көп нерсе жетесиң деп. Көп акылдары, көп аябай кыйын болуп бирдеке мага кеңеш керек болгондо мен чалып калам да. Аданы чалып сурап калсам, көп акылдарын айтып эметет. Ошон үчүн мен Гүлбайра эжеге рахмат айайм. Ошентип мага ишенип, мага жол ачып берди. Жол ачып берген үчүн да мен ыраазымын да. Анда уят кылбаганга аракет кылам. Билимдин аркасынан билим алып, талыкпай эмгектенген каарманым чындыгында эле айрым адамдарга шык, стимул берет десем жаңылышпайм. Мен азыр негизи психологический китептерди окуганды, өзүңдү өнүктүрүүчү китептерди окуганды жакшы көрөм. Мындай ички дүйнөмдү байытуучу ошолорду окутканды жакшы көрөм. Азыр Асыл Сыдыкова деген аябай чоң, мыкты бир эжекебиз бар. Ошо эжекебизге мен чоң ыраазычылык айтып коет элем. Бая декабрь айында 1-2 эмесинде бая бир эже чакырып калып, тренингге барып калып, анын тренинги бар да, миссия на миллион дегенчи. Акча ошо тренингине мага белек кылып, ошо тренингде окуп жатам. Күнүгө эртең менен эрте коюп, жаңы привычкаларды эметип окуп жатам. Адан тышкарыда тренинг болсом деген ой бар, баягы. Тренер болсом деген ой бар. Тренер болгондо мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга, мисалы үчүн, кантип өзүн сүйүш керек, өзүн кандай кабыл алыш керек, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелерине
аларга аябай чоң поддержка керек. Анткени элестетсеңиз, баланы күтүп анан мүмкүнчүлүгү чектелген болуп калса, ата эне үчүн аябай эле чоң стресс да. Бирок ата энелер түшүнүш керек. Азыр мен мына колл центрде иштеп атам да. Баягы колл центрде иштеген мага мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мен жакшы бир логопед издеп атам. Логопед болсо ошо речимди, дикциямды жакшыртсам деген ой бар да. Анткени баары бир даже кийин тренер болуп калсам деле ошонун баары пайда болот. Мисалы көбүнчө адамдар спорт менен машыгат, музыка угуп, маданий адам болгусу келет. Сиз ушул жаатта кандайсыз? Тилекке каршы мен спортко жокмун. Зато бирок музыка укканды жакшы көрөм. Индийский кинолорду жакшы көрөм. Индийский кинолорду жомоктоп коет, эми жомокту көрүп турбаса да болбойт. Жанагындай өзүмдү өнүктүргөндү жакшы көрөм. Үйдө отуруп алып, кулагыма наушникти коюп алып туруп, өзүмчө бийлеймин шаңды музыкалар менен. Ошо көбүнчө ошондой анан окуймун. Биздин программанын негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өз эмгеги менен нан таап, жешип, үй бүлө, жерге жээгин багып келишет. Мамлекеттен эч кандай жардам сурабай, тескерисинче жардам берүүгө ашыгып келишет.